Assalamu алейкум. Хамансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге акыркы убактарда эң көп берилип жаткан суроолордун бири Бусурманкул Абдибайыт уулу качан, ким менен беттешке чыгат деген темада сөз кылабыз. Алдыда бул суроолорго татыктуу жооп ала аласыздар деген ойдобуз. Биз менен калып туруңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Былтыр Чолпон Ата шаарында өткөн Eagle Fighting Championship уюмунун турниринен бери октагонго чыга элек Кыргызстандын алдыңкы мушкерлеринин бири Бусурманкул Абдибайыт уулу ушул жылдын август айында чемпиондук титулун коргоого даяр экендигин өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Негизинен Алай Каймана ысымы менен таанылган мушкерибиз ушул жылдын 18 февралында титулун коргоого чыгышы керек эле. Бирок беттешке бир күн калганда ооруп калгандыгына байланыштуу беттештен баш тарткан. Албетте ал окуядан кийин ар ким аргандай ойлорду жазышты. Бирок расмий жооп ушундай болгон. Азыркы учурда мекендешибиздин бир гана атаандашы бар. Ал Eagle FC уюмунун жарым жеңил салмактагы убактылуу чемпиону Расул Магомедов. Негизинен дагестандык мушкер кандай сапаттар менен коркунуч жаратышы мүмкүн? Биринчиден анын албетте бутка туруудагы мыктылыгы. Расул Магомедов сүйүүчүлөр арасында ушу санда кикбоксинг боюнча турнирлерге катышып, бул жаатта өзүнүн мыктылыгын арттырган. Деген менен акыркы мезгилдерде партерде да мыкты беттештерди көрсөттү. Анткени менен Руслан Яманбаев менен болгон эрөөлдө партердеги алсыз жеринен утулган болчу. Демек Бусурманкул өзүнүн абалкы грэпплинг ыкмаларын мыкты колдонуп көрсө, балким чоң артыкчылыкка ээ болушу мүмкүн. Азырынча Хабиб Нурмагомедов башында турган уюм Бусурманкулдун алдыдагы беттеши жөнүндө эч кандай үн каткан жок. Бирок Абдибайыт уулу Магомедов беттеши август айына коюлса өтө туура эле чечим болот деген ойдобуз. Ал эми дагестандык мушкер качан болсо дагы кыргыз мушкери менен беттешүүгө даяр экендигин айтып келет. Акыркы убактарда эл арасында Бусурманкул UFC'ге качан чыгат деген да суроолор көп. Бирок биздеги маалыматтар боюнча Eagle FC'де титулун коргой турган болсо, анда алайда UFC уюмуна кирүү мүмкүнчүлүгү артат. Урматтуу достор, бул кыска роликте сиздерге мекендешибиз Бусурманкул Абдибайыт уулунун алдыдагы мүмкүн болгон беттеши жөнүндө айтып өттүк. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче аман болуңуздар.